Assalamu alaikum. Orozonun 15-күнүндө жума күнү асмандан катуу үн чыгат деп жатышат, ишенсе болобу. Учурдан пайдаланып айтып коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерин кесип WhatsApp'ка мисалы таркатсаңар да болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен кадиба алейя мутааммидан фальятабавва мақ'адаху минан нар." Пайгамбарыбыз айтты, садақаллахул азим. Садақа Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Kim менин атымдан жалган хадис айтып жайса, жеткирсе, демек ал азыртан камылгасын кыла берсин, даярдыгын кыла берсин, билип койсун, бара турган жери тозок. Ал эмне иш кылса деле, кандай жакшы иштер жасаса деле, менин атымдан жалган хадис жеткиргендиги үчүн бара турган жери тозок. Бул жалган нерсе. Орозо жуман күнү башталып, анан ортоңку 15 күндө жумага дал келсе, асмандан дабыш келип, Жабраил кыйкырат миш деп атат. Баары жалган, пайгамбарга жала жабылып атат. Асмандан Жабраил алейхиссалам кыйкырбайт. Жабраил алейхиссаламдын кыйкырганы болгон эмес, ал пайгамбарга вахий алып келген. Кыйкырчу жана сурнай тартчу периште Исрафил. Исрафил деген периште бар. Кыяматтын качан болушун эч ким билбейт. Асмандан үн келгенде көз сокур болуп, кулак дүлөй болуп калуу биякта турсун, жүрөктөр жарылып өлүп калат адамдар. Буга окшогон мындай жалган жалаларды, имиш ушактарды ыйык Рамазан айында чыгарбагыла. Муну Исраилияттар деп коет. Исраилияттар деген еврейлердин токуп чыгарганы. Мусулмандарды ибадатынан чалгытып, аларды бир өз ара дүрбөлөңгө салып коюшу. Токтоткула, мындайларды телефонуңарда жайылтпагыла. Ким эгерде телефонда жайылта турган болсо, пайгамбардын атынан жалган хадис айтып, пайгамбарга жала жапкандай күнөөгө батасыңар.